Саламатсыздарбы? Биз бүгүн изилдөө усулдары боюнча өзүбүздүн сабакты улантабыз. Бүгүнкү биз сөз кыла турган тема күндөлүк жазуу. Антропологиялык изилдөөдөгү күндөлүктүн орду жана анын жазуу ыкмаларын үйрөнөбүз. Биз мурда сөз кылып кеткенде антропологиялык изилдөөлөрдө катыш байкоо жана күндөлүк жазуу эң негизги орунду ээлейт. Анткени бул изилдөө антропологиялык изилдөө ошол изилденип жаткан топ менен узак убакытка бирге жашоону талап кылат. Ошондо изилдөөчү күнүмдүк өзү байкап аткан нерселерин, күнүмдүк көргөн кишилердин иш-аракеттерин, ошол коомдо болуп жаткан ар кандай окуяларды, иш-аракеттерди кагазга түшүрүп жазып жүрүш керек. Бирок күндөлүктүн негизги эки мааниси бар. Бир жагынан бул маалыматтарды жыйнаган, маалыматтарды кагазга түшүргөн үчүн керек болсо, экинчи жагынан бул негизи изилдөөнүн жүрүшүн изилдөөчү өзү мындай тескеп, ошол жөнүндө ошонун изилдөөсүнө көз салып туруш керек, ошон үчүн керек болот да. Күндөлүк ошондо байкоо жүргүзүү учурунда гана жазылат. Башкача айтканда, бир убакта эле изилдөөчүлөр байкоо жүргүзөт, ар кандай интервьюларды алышат жана ошол убакта эле алар деген ошол топто болуп жаткан маалыматты жазып алыш керек да. Ошон үчүн бул бир топ кыйынчылыктарды туудурат. Анткени бир убакта эле кишилер менен сүйлөшүп, аларга байкоо жүргүзүп атып жазуу деген мүмкүн эмес. Ошон үчүн күндөлүктүн ар кандай түрлөрү болот. Күндөлүктүн негизги максаты бул болуп жаткан нерсени болгондой кылып, майда чүйдөсүнө чейин так сүрөттөп жазуу. Күндөлүктө эч убакта жыйынтыктоого же салыштырууго же ар кандай талдоолорду жүргүзүүгө жол берилбейт. Күндөлүк ушул жагы менен абдан маанилүү болуп эсептелет. Күндөлүк жазуу түрүндө эгерде күндөлүктүн өзүн ала турган болсок, бул экиге бөлүнөт. Биринчи бөлүгүнө сүрөттөө, экинчи бөлүгүн талдоо түзөт. Башкача айтканда, биз күндөлүк жазганда ушул эки нерсе сөзсүз ошо күндөлүгүбүздө болуш керек. Күндөлүктүн эң башына сүрөттөлүп жаткан окуянын аты, убактысы, өткөн жери жөнүндө маалымат жазылат да. Мисалы үчүн, эгерде биз бир ырым-жырымга байкоо жүргүзүп жатсак, ошол ырым-жырымдын аталышы, мисалы үчүн, эгерде диний ырым-жырым, зикир чалуу, эгерде биз зикир чалууну байкап жаткан болсок, анда ошол башына зикир чалуу, ал ушунчанчы жылы, ушунчалынчы айында, ушунча числодо жана мындай убакыттан баштап бул убакытка чейин болду деп маалыматты так беришибиз керек. Сүрөттөөдө бул эмне жазылат? Сүрөттөөдө негизи ким, эмне, качан, кайда, кантип, кандай, эмне үчүн деген суроолорго жооп жазабыз да. Мисалы үчүн, ошо зикир чалуу болгон болсо, зикир чалуу бул кайда өтүп жатат? Бул окуяга ким катышып жатат? Бул кайсыл убакытта өтүп жатат? Кайда өтүп жатат? Окуянын өзү жүрүшү кандай болуп жатат деген суроолорго жооп жазып, ошолорду сүрөттөп чыгабыз. Бул сүрөттөгөндө бир гана ошол окуянын өзүнүн эмес, өтүп жаткан жердин өзгөчөлүгүн, ал жерде эмнелери бар, ошолордон бери жазабыз. Кишилердин бири-бирине карым-катнашы, окуяга катышуудагы ар кимдин өзүнүн ролу, ушулардын бүт баары бирден бир термеленип жазылат да, эч нерсеси калтырылбай. Ал эми экинчи бөлүгү деген биз айтканда күндөлүк, биз күнүгө жазабыз да, байкоо жүргүзүп келебиз, анан кийин күндүз кечинде келип алып ошол күндөлүктү жазабыз. Биринчи ошо сүрөттөө бөлүгүн бүткөндөн кийин, окуянын өзүн сүрөттөп бүткөндөн кийин, экинчи бөлүгүндө биз талдашыбыз керек. Бул талдоонун кандай мааниси бар? Күнүмдүк байкалган нерселер күнүмдүк талданып туруш керек. Бул деген этнографиялык изилдөөнүн негизги өзгөчөлүгү ушунда болуп эсептелет. Себеби биз деген эч убакта талдоону сүрөттөөдөн бөлбөйбүз да. Сүрөттөп жазып аткан учур ушул талдоонун биринчи баскычы деп түшүнүш керек. Эми бул талдоо бөлүгүндө эмне жазылат? Биз анализ деп коебуз, ошол бөлүктө эмне жазылат? Бул талданып жаткан окуя жөнүндө ар кандай суроолор, комментарийлер, же болбосо түшүндүрмөлөр, тактоолор, же болбосо изилдөөчүнүн ролу жөнүндө маалыматтар жазылат. Биринчи бөлүгү, мисалы үчүн, суроолор, тактоолор изилдөөнү андан ары улантуу үчүн абдан маанилүү. Биз деген
ошол жерде жетишпей жаткан нерселерди байкап, анан ошолор жөнүндө түшүнбөгөн нерселерди байкап, анан бир суроолорду коебуз, тактоолорду талап кылган жерлерди белгилейбиз да, кийинки баскычыбызда ошолорду ишке ашырабыз. Ошондой эле бул талдоо бөлүгүндө эң негизги бөлүк изилдөөчүнүн ролу жөнүндө маалымат. Бул деген эмне? Бул ошо изилденип жаткан окуяга карата изилдөөчүнүн өзүнүн ар кандай ойлору, пикирлери, сындары, мисалы үчүн комментарийлери же болбосо кабылдоосу, же ошол болуп жаткан окуядагы катышуучуларга карата өзүнүн сезимдери, кабыл алуусу, ушулардын бүт баары ушул экинчи бөлүктө жазылат. Эми сүрөттөө деп атабыз. Сүрөттөмөнү кантип жазыш керек? Эгерде талдоого уруксат берилбесе, жалпылоого, салыштырууга уруксат берилбесе, жалаң эле сүрөттөөгө басым жазсак, анда сүрөттө кандай түрдө көрүнөт да биздин күндөлүктө. Эң биринчи кезде сүрөттөөнүн бул күндөлүктүн өзү сүрөттөө түрүндө көрүнөт. Жана биз айткандай, кимдер бар, кандай кишилер бар, кимдер катышып жатат, ошол жерде окуя болуп жаткан айлана чөйрөдө эмне деген предметтер бар, алардын биз байкап жаткан окуяга карата мааниси кандай, жана ошол кандай иш аракеттер аткарылып жатат, алар кандай иретте, кандай ыраатта аткарылып жатат, ошол жерде катышуучулардын ар биринин ролу кандай болуп атат, анан булардын бүт баары ушуну аткарып жатып эмне деген максатты ишке ашырып жатат, булардын негизги максаты эмне деген сыяктуу нерселердин бүт баарын ине жибине чейин терип сүрөттөйбүз. Бирок сүрөттөөдө өзгөчө маани мындай детальдарга берилет да, башкача айтканда тактап чыгышыбыз керек ар бир деталь. Мисалы үчүн бизди бөлмөнүн ичин сүрөттөө десе, бизге ошол бөлмөнүн ичи кандайдыр бир мааниге ээ болсо, биздин темабызга байланыштуу болсо, анда биз жөн эле ушул бөлмөдө китептер турганын, мисалы үчүн ал жерде китептер жаса, бир нече китеп жатканын же болбосо дуалда сүрөттөнүп турганын айтып койсок, бул жалпы сүрөттөмө болуп калат да. Бул так сүрөттөмө эмес, анткени биз билбейбиз ал эмне деген китептер, сүрөттүн аты эмне, анда эмне чагылдырылган, анан жана бул сүрөттүн, бул китептердин биз изилдеп жаткан темага байланышы кандай экенин түшүнбөйбүз. Ошон үчүн сүрөттөөдө ушул сыяктуу майда нерселерге да көңүл буруп, так сүрөттөлүшү керек. Мисалы жана айткандай эле зикир чалуу дегенде, зикир чалуу моундай болуп аткарылып жатат деп ошол окуянын сүрөттөлүшүн жазып атканда майда чүйдөсүнө чейин жазабыз. Экинчиден, күндөлүктө биз жазып аткан маалыматтар пикир түрүндө, көз караштар түрүндө кириши мүмкүн да. Бул ошол биз байкоо жүргүзүп жаткан кишилердин ойлору. Бул ойлор кээде сөз түрүндө, сүйлөм түрүндө айтылат да, биз ошондон улам алардын ой пикирлерин билебиз. Ошол ойлорду кандай кылып берсек болот? Негизинен 3 жол менен берсек болот. Биринчиден, тырмакчадагы түз сүйлөмдөр же фразалар түрүндө берсек болот. Бул абдан керектүү, абдан маанилүү, анткени деген биз бул кезде, бул учурда биз ошол изилденип жаткан топтун өзүнүн тилин колдонуп атабыз жана алардын өздөрүнүн сүйлөмдөрүн, сөздөрүн колдонуп атабыз. Ошолорду тырмакча алып, эч нерсесин өзгөртпөй, өзүбүзгө эч нерсе кошпой берип атабыз да. Мунун ыңгайлуу жактары, кийин биз үйгө келип кайра ошо күндөлүгүбүздү толуктап жазып атканда бизге болуп жаткан окуяны толук элестетүү өтө ыңгайлуу болот да, оңой болот. Анткени ушул тике сөздөр, тике сүйлөмдөр ошол өзгөчөлүктү ачып берет. Экинчи жагынан, бул тике сүйлөмдөрдү колдонгондо биз эч кандай өзүбүздүн пикирлерибизди кошуп же таңуулай албайбыз, анткени бул элдердин өздөрүнүн сүйлөмдөрү жана ошолордун айтайын деген ойлору, ошолордун сүйлөгөн сөздөрдүн маанилери так өз сөзү менен берилет. Ошон үчүн күндөлүк жазып жаткан учурда ошо тике сөздөрдү тырмакчалар менен колдонуу өтө жакшы. Өзгөчө биз тырмакчалар менен колдонуп, тырмакчалар менен кошо ошо тике сөздөрдү жазып атканда, ушу биз изилдеп жаткан темага тиешелүү, ошону ачып бере турган маанидеги нерселерди жазсак абдан жакшы болот да. Мисалы, мен өткөнкү сабакта айткам, биз дабачылар жөнүндө мисалы үчүн изилдеп жатканда, алар дайым эле булардын
иш аракеттерин же ошол ишенимдери жөнүндө сөз болуп калганда бир сөздү көп кайталашат да, бир сүйлөмдү. Дүйнөдөн үзүл, киши деген дүйнөдөн үзүлүш керек деп. Ошону укканда ошо дүйнөдөн үзүлүү деп жазып коюп, анан деген аны кийин алардын түшүнүгүндө бул эмне экенин интерпретациялап же болбосо чечмелеп берген абдан ыңгайлуу. Ушул сыяктуу сүйлөмдөр ушул топтун ичинде эле колдонулат да. Анан ошол топтун өзүнүн ишенимдерин, түшүнүктөрүн чагылдыруучу өтө так маалымат болуп эсептелет. Экинчи ой пикирлерди же көз караштарды кыйшак эки таякча, жүк таякчалары менен берсе болот. Мында маалыматчынын пикири, ою изилдөөчүнүн көз карашын, изилдөөчүнүн түшүндүрмөсү менен берилет да. Башкача айтканда перефразировать этебиз деп атпайбы, орусча айтканда башкача. Анын негизги оюн сактап, ал эми өзүбүздүн сөзүбүздү колдонуп, ошону түшүндүрүп атабыз. Маалыматчылардын пикирин өз сөзүбүз менен берүү, мындайча айтканда. Бул дагы абдан ыңгайлуу, анткени деген өтө маектешүү узакка созулса, ошондогу кээ бир нерселерди өз сөзүбүз менен түшүндүрүп берсек, негизги ой сакталаары белгилүү. Бирок ошол убакта бул дагы бир опуталуу жагы бар, анткени биз өзү түшүндүрөбүз деп мүмкүн өзүбүздүн оюбузду беребиз, мүмкүн алардын кээ бир айта турган так нерселерин түшүнбөй калабыз. Ушул жагы бар. Бирок ушундай өз сөзү менен берүү да колдонулат. Үчүнчү деген квадраттык кашаларды колдонуп, бул окурман маалыматчылардын пикирин берсе болот. Бул жерде квадраттык кашалар менен көбүнчө түшүнбөй калган, кийин тактоо керек болгон ойлор, пикирлер же сүйлөмдөр жазылат да. Бул маалыматты кагазга түшүрүүнүн жолдору. Көбүнчө бул үч түр тең биз байкоо жүргүзүп жаткан учурда кыскартып жазабыз. Ушул кыскартуу жазуу учурунда ушундай жазуунун түрлөрү колдонулат. Бирок күндөлүктө жалаң гана биздин сүрөттөөлөр орун албайт. Күндөлүктө биз ар кандай башка ыкмаларды да колдонсок болот. Мисалы үчүн ошол биз изилдеп жаткан чөйрө жөнүндө же ошолордун ой пикирлери жөнүндө же ошол жерде болуп жаткан окуяларды сүрөттөө учурунда биз ар кандай таблицаларды, диаграммаларды, ар кандай сүрөт тартууну же болбосо карталарды чийип, таблицалар, схемаларды колдонуп чагылдырсак болот да. Мисалы үчүн эгерде биз кандайдыр бир жыйналышты сүрөттөп жаткан болсок, албетте биз сөз менен ошо жыйналыштын өтүшүн толук сүрөттөп чыксак болот, бирок дагы бир ыңгайлуу жолу болуп, ошол жыйналыштын картасын, social mapping деп коет эми бизче айтканда иш аракеттердин картасын деп койсок да, түзсөк болот. Бул үчүн биз мисалы үчүн жыйналыш өтүп жаткан жерди, анан ошол жыйналыш өтүп жаткан жердеги негизи мейкиндик кандай колдонулуп атат, ошол жер өзү кандай колдонулуп атат. Мисалы үчүн борборунда кимдер турат, ошол жыйналышты негизги алып баруучулар, ошол жыйналыштын лидерлери кимдер, башчылары кимдер, алар башкалар менен кандай сүйлөшүп жатышат. Эгерде булар отурган болсо, негизи орундуктар, алардын жыйналышка катышып жаткандардын орун алуусу кандай болуп көрүнөт, булар кишилердин жынысына жараша же улутуна же классына жараша майда-майда топторго бөлүнгөнүн көрсөтөбү ошол жыйналыш же көрсөтпөйбү? Эгерде ошондой топтор болсо, алар эмнеге негизделип топторго бөлүнүп атышат? Жана ошол жыйналышта талкууланып жаткан ойго же жыйналышта башчылык кылып аткан башчыларга карата ошол ар бир топтун мамилеси кандай, көз карашы кандай? Негизи ал жерде талкууланып жаткан нерсени колдоп атышабы же колдобой атышабы? Бири-бирине карата мамилелери кандай? Ошол топтордун бири-бирине карата мамилелери, ар бир топтун ролу кандай, ар бир кишинин ролу кандай, же болбосо ошо топ башчыларынын ролу кандай, ушулар жөнүндө биз чагылдыра ала тургандай кылып картасын түзүп алсак болот да, же болбосо сүрөтүн чийип алсак болот. Бул дагы күндөлүктөгү пайдаланылган кайсы бир ыкмалардын, дагы бир ыкмалардын бири деп айтсак болот. Негизи кандай маалыматтар, экинчи бөлүк боюнча айтсак, эми мисалы үчүн
экинчи бөлүк талдоо жөнүндө айтсак да, талдоо бул кеңейтилген күндөлүк жазылат. Негизи күндөлүктүн өзүнүн бир нече түрлөрү болот. Биринчи біз айтып аткан кыскартылган түрү, кыскартылган бул маалымат алып жаткан учурда жазылат. Ал эми экинчи түрү бул кеңейтилген. Бул кеңейтилген түрү биз маалыматты алып бүтүп, анан кечинде үйгө келгенде ошонун болгонун бүт баарын кайрадан толук жазып чыгабыз. Анткени маалымат алып аткан учурда аны толук жазуу мүмкүн эмес. Ал эми үчүнчү талдап жазуу деп атканыбыз, талдап жазуунун өтө мааниси чоң. Ар бир күндөлүктүн аягында талдоо болуш керек. Бул талдоо негизи изилдөөнүн жүрүшү жөнүндөгү маалымат да. Башкача айтканда, сиз кандайдыр бир теманы изилдеп жатсаңыз, ушул сиз топтогон, сиз жыйнаган маалымат ошол изилдөө жөнүндө кандай жыйынтыктарды чыгарууга мүмкүндүк берет, кандай темаларды аныктаса болот, кандай маселелерди ушул изилдөөгө байланыштуу аныктап алса болот ошол маалыматты окугандан кийин. Ушул суроолордун үстүндө ой жүгүртүлөт. Андан сырткары изилдөөчүнүн ошол изилденип жаткан темага карата таасири, ошол изилденип жаткан элдер, топторго карата мамилеси, аларга карата ар кандай сын пикирлери, же изилдөөнүн ыңгайлуу же ыңгайсыз болуп жаткандыгы, эмнелер менен ыңгайлуу же ыңгайсыз болуп жатат, деги эле өзүнүн изилдөөчү топ менен байланышы кандай болуп жатат, ушулар жөнүндө бүт баары талдоо бөлүгүндө жазылат. Талдоо бөлүгү негизинен сүрөттөмө бөлүктөн бөлүнүп башка жазылыш керек. Бул талдоо бөлүгүнүн негизги мааниси болуп, ошо изилдөөчүнүн өзүнүн ишенимдери, өзүнүн көз караштары, изилденип жаткан топко таң уланбай же ошо изилдөөгө тескери таасир этпегендей, ага кедергиси тийбегендей кылып, изилдөөчү өзүнүн ой сезимдерин контролдоо үчүн атайын жазылат да бул бөлүктө. Экинчи жагынан изилдөөнүн жүрүшү, анын өнүгүшүнө бир топ жардам берет. Мисалы үчүн биз жанагындай айткан ыңгайлуу ыңгайсыз жактар деген. Эгерде изилдөөдө кайсы бир нерсе ыңгайсыздыктар жаратып жатса, анда изилдөөчү ошону ойлонуп окуп туруп, күндөлүктө ошол жөнүндө ойлонуш керек да, буларды кантип чечсе болот. Негизи ошол жаралып жаткан ыңгайсыздык кандайдыр изилдөөгө терс таасирин тийгизип атабы же жокпу деген. Ошентип жыйынтыктасак, күндөлүк антропологиялык изилдөөдө өтө зор мааниге ээ. Бул жөн эле маалыматты сүрөттөп жазып алуу эмес, деги эле изилдөөнүн жүрүшүнө зор таасир эте турган нерсе болуп эсептелет. Күндөлүк күнүгө жазылат, анан күнүгө ал талданат. Ушуну эске алган туура болот да изилдөө учурунда.